Бүгүнкү программада Түрк каганатынын Борбор шаары ордо балык эмне үчүн Орхон дарыясынын оң жээгинде курулган. Көк түрктөрдүн байыркы көрүстөндөрүндөгү таштардагы жазуулар кыпчак тилинде жазылганын кантип далилдешкен? Эмне үчүн Монголиянын балбал таштарында баш болбойт? жылы Trials of Nomads илимий экспедициясы өзүнө өзгөчө жоопкерчиликтүү тапшырманы жүктөп, Астанадан Парижге чейин жол жүрүп жана дүйнөнүн 20дан ашуун мамлекеттеринде болуп келди. Окумуштуулар тарыхтын аз эмес ак барактарын ачышып, биздин бабаларыбыз тарабынан калтырылган бай баалуулуктар тууралуу кийинки тукумга маалымат берилди. Ал эми 1 жыл мурун унаа кербени Казакстандын бир катар аймактарында, ошондой эле коңшу Кыргызстан, Өзбекстан жана Монголияда изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Бул боюнча биз бүгүнкү фильмде айтып беребиз. Атап айтканда, саякаттын биринчи токтогон жери Монголия тууралуу. Биздин тарыхыбыз анау сак заманынан башталат. Биздин тарых илгерки сактар доорунан башталат. Монголияда биздин бабаларыбыз менен байланышкан эстеликтер абдан көп экен. Бул гундардын дагы доору, 1 жана 2 түрк каганаттарынын жана 3 берикен түрк каганатынын. Көп нерсе тууралуу айтып бере ала турган 100дөн ашык ыйык жерлер бар. Бейиттик эстеликтердин көптөгөн көлөмү 1000ден ашык. Бул дагы окумуштуулар үчүн маанилүү тарыхый маалымат булагы. Монголиядагы саякат учурунда Trials of Nomads илимий экспедициясынын окумуштуулар тобуна белгилүү түрколог профессор Каржабубай Сарткожа кошулду. Бул түрктөр тууралуу бүгүнкү күнгө чейин изилденген жана белгилүү болгондун дээрлик бардык маалыматты билген адам. Экспедициянын ишине жогорку тажрыйбалуу адис баа жеткис жардам көрсөттү. Бул жер унаа кербени токтогон Хануй өрөөнү деп аталат. Кайсы бир учурларда бул жерде бабаларыбыз көчүп жүрүшкөн. Ошондуктан тарыхый эстеликтер жетиштүү. Таштан изилденген көрүстөндөр Чыгыш Казакстан облусундагы Берел байыркы көрүстөнүн элестетет. Бул жерде биздин заманга чейин 10-3 кылымдар аралыгындагы доордо сак гун уурулары жашаган. Осы скифтердин калтырган мына үлкөн коргондардын четинде үлкөн усундар бар. Сол усунун үстүндө Скиф көрүстөндөрүндө күндүн, айдын сүрөттөрү табылган. Бул гербтик белги. Ошондой эле жаныбарлардын, бугунун сүрөттөрү бар эле. Азыр бул аймакта 500гө жакын мындай көрүстөн дөбөчөлөр бар. Азыр тек осы үлкөн жазиранын өзүндө бир 400-500дей осундай үлкөн коргондар сакталып отур. Хануй өрөөнүндөгү байыркы көрүстөндөрдүн тереңдиги 25 метрге чейин жетет. Монгол окумуштуулары аларды казуу иштерине 3 жылдай убакыт кетирген. Алардын эмгеги текке кеткен жок. Ал жерден ири көлөмдөгү баалуу экспонаттар табылган. Мунун негизинде керек болсо атайын китеп чыгарышкан. Жалпысынан буга окшогон сактардын жана гундардын эстеликтери Манчжуриядан Дунайга чейин кеңири аймакта кездешет. Көчмөндөр бүгүн міне Монголияда, эртең Казакстанда, бүрсү күнү Солонгуста, Кореяда, энди бүрсү биздин бабалар кеңири аймакта көчүп жүрүшкөн. Монголияда, Казакстанда, Кореяда жана Германияда дагы. Ошондуктан алар адамзаттын өнүгүшүнүн бардык жараяндарына жигердүү катышышкан. Сактар мамлекеттүүлүктүн негизин түзгөндөрдүн бири. Сондан өкмөт деген, бийлик деген чыгарып кирген булар. Өкмөттү курууду алгачкы үйрөткөндөр осы сактар. Сактар биринчи мамлекеттүүлүктүн негизин түзгөндүгүн байыркы Кытай тарыхчысы Сыма Цзян дагы тастыктайт. Ал бул тууралуу өзүнүн кол жазмаларында жазган. Анда ал сактарды Ся деп, ал эми кытайларды Сяху деп атаган. Окумуштуулар сактар биринчи шаарларды куруп, мамлекет түзгөндүгүн далилдейт. Ал сактардын кытайлар менен байланышы тууралуу да жазган. Германиянын Эберхард деген галым, Франциянын Франко деген немис окумуштуусу Иверхард, француз окумуштуусу Франко, белгилүү түрк окумуштуусу Огол бардыгы бир ооздон сактар Вей дарыясынын жээгинде кытайларга биринчи шаарды куруп берген деген ойдо. Шаар деген дарыя сыяктуу Вей деп аталган. Алар Кытайдын орто бөлүгүндөгү дарбаза болгон. Кийин сактар коңшуларына мамлекет түзүүгө жардам берген. Сактардын жолун жолдоочулар көп түрктөр болгон. Алар окшош жашоо образын жүргүзүшкөн. Мына бул жерде бир кылым мурда Ордо балык шаары турган. Бул борбор шаар 552 жылы Бумын Каган тарабынан негизделген. Эгер немис жана монгол изилдөөчүлөрүнүн маалыматтарына таянсак, Ордо балык шаарынын аймагынын аянты 55 чарчы километрди түзгөн. Ошол учурда мындай ири шаар эч жерде болгон эмес.
қаланың қағаны сол Мұқан қағанның дәуірінен басталған. Шаардын гүлдөпөнүгүшү Мукан кагандын башкаруу мезгилине туура келет. Ал түрктөрдү 553 жылдан 572 жылга чейин башкарып турган. Ал абдан белгилүү, кадыр барктуу жана акылдуу башкаруучу болгон. Ошону менен катар каган дене түзүлүшү мыкты, абдан күчтүү жана кайраттуу болуп, боюнун узундугу 2 метрди түзгөн. Денесі бір 2 метрдің дәрежесінде, ососын алып адам болған өзі. Ордобалык шаары Борбордук Монголияда, Орхон дарыясынын оң жак жээгинде жайгашкан. Бул бекерден эмес, мурдагы мезгилдеги салттарга ылайык көз өткөндөрдү сол жээкке жерге беришкен. Көрүстөндөр ал жакта болгон жана чиркөөлөрдү да ошол жакка курушкан. Буга окшогондорду байыркы Жети суунун шаарларынан да кезиктирсе болот. Мисалга алсак, Алтын адам Ысык дарыясынын сол жээгинен табылган. Демек бул салт өзүнүн башталышын Сак күн доорунан алат. Чыгыс менен Орхон өзөнүнөн башталат. Бер жагында Чыгыш шаарлары Орхон дарыясына таянган. Ордобалыктын чоң аймагы бүтүндөй бактан турган. Бул жерде абдан ири көлөмдөгү мөмөлүү дарактар болгон. Абдан көп мөмө жемиш түрлөрүн өстүрүшкөн. Азыр мунун качандыр бир мезгилде болгон орду гана калган. Жаги жаштары сол бакча ормандын ичинде кәдимги жүрөтүн болгон. Баары куруду, азыр мына ошо орунда гана калып. Кээ бир окумуштуулардын айтымында Ордобалык шаары уйгур каганатынын доорунда курулган. Бирок бул жаңылыш жоромол. Бул аймакта табылган байыркы буюмдар эмне жөнүндө далилдерди берет. Монгол окумуштуусу Перле жана белгилүү орус археологу Киселев байыркы шаардын ордунда казууларды жүргүзүшкөн. Бул жерден Суй доорундагы 6-кылымга дал келген көп сандаган чопо идиштер табылган. Тактап айтканда, бул материалдык далилдер Ордобалык шаарын көк түрктөр негиздегенин тастыктап турат. Біз тұрған жері мынау ханның резиденциясының қорғаны. Кезінде мынау қорғанның биіктігі Биз азыр турган жер башкаруучунун жашаган жеринин сырткы чеби. Чептин бийиктиги 16 метрге чейин жеткен. Анын дуалдары сырткы жаратылыш факторлорунун таасири астында жыл сайын улам-улам урап кичирейип жатат. Азыралардын бийиктиги 10 метр гана. Ал эми бул жерде болсо курал-жарак, ок-дарыларды сактаган жер болгон. Бул башка дарбаза. Ал аркылуу шаарга киришкен. Ошондой эле башка өлкөдөн келген коноктор дагы ушул жерден кирип келишкен. Экинчи тарабынан жашыруун дагы бир эшик болгон. Ал жактан бир гана башкаруучу кирген. Монголиядагы Орхон жазууларына караганда 5 түрк шаарлары болгон. Алар Ордобалык, Тогулбалык, Магы Короон, Откен балык жана Езгенти Катас. Булар тууралуу Кытай жазма булактарында эскерилбейт. Алардын биринде төмөндөгүдөй жазылат: биздин доордун 5-кылымы Алтай тоолору аймагында түрктөрдүн шаары жайгашууда. Өкмөттүн штабынын эшиги чыгышка караган. Бул жерде тарыхый улантуучулук байкалат. Биздин бабалардагы боз үйдүн эшигин түштүк-чыгыш тарабына орнотот. Бул түрктөр биздин түздөн түз түпкү аталарыбыз. Орус жана Европа окумуштууларынын эмгектеринде араб, перс кол жазмаларында кыпчак этноними 9-кылымдан баштап колдонулат. Ошондуктан баары кыпчактар ушул мезгилде пайда болгон деп эсептешет. Бирок кыпчактар чындыгында тарыхта мындан бир топ мурда эле пайда болгон. Анткени Көктүрк каганатын туура кыпчактар түзүшкөн жана анын башкаруучулары болушкан. Бумын кагандан баштап кийинки башка хандарынын баардыгы кыпчактар болгон. Кул тегинден башталган акыркы каган Өзбинге чейин баары кыпчак эле. Улуу империяны түзүү албетте бир эле уурунун күчүнө туура келбейт. Кытай кол жазмаларында жана Орхон жазууларында кыпчактар алгач 6 айлык огуздар менен бириккендиги айтылат. Ошентсе да мындай бекем биримдик күчтүү Жужан мамлекетин жеңе алган жок. Ошол учурда ал мамлекеттин 150 жылдык тарыхы жана тажрыйбасы бар эле. Ошондо кыпчактарга өзүнүн күчүн Жети суу менен Үрүмчүнүн ортосунда көчүп жүргөн усундардын эсебинен күчөтүүгө туура келген. Мына ушундан кийин гана кыпчактар, огуздар жана усундар күчтөрүн бириктирип, Жужан каганатын жеңип алышкан. Ошентип 552-жылы Көктүрк империясы түзүлгөн. Жеңиш үчүн баардык уруу бирдей күч жумшаганына карабастан мамлекетти кыпчактар жетектеген. Неге бұл тәуелсіздік символын қойды? Жалпы сол дәуірде түрктөрдүн кандай эстелиги болбосун, аларда тоо теке түрүндөгү белгилер бар. Эмне үчүн мындай? Анткени алар теңирге сыйынышкан жана бийик тоону мекендеген тоо текени асманга жакын деп эсептешкен. Ошондуктан тоо текени мамлекеттин жана кыпчактардын белгиси болгон. Ал эми кыпчактардын символу бардык түрктөр үчүн бирдей эле. Кыпчактардын символу бүкүл көк түрктүн символу.
Түрктөр дооруна туура келген бейит үстүндөгү эстеликтерге жазуулар кыпчак тилинде жазылган. Бул окумуштуу түрколог Каржообай Сарткожанын 30 жылдык экспедициясынын жыйынтыгы менен далилденген. Анын айтымында байыркы түрк жазуулары жеке менчик түшүнүгү менен катар пайда болгон. Бул маал эң күчтүү салты менен байланыштуу. Акырындык менен бул иш өнүгүп отуруп түрдүү белгилерге жана жазууларга өткөн. Толук кандуу жазуу 552-565 жылдары Мукан Кагандын тушунда пайда болгон. Жалпысынан Мукан Каган өз мезгилинде көк түрктөрдүн жашоосуна бир топ өзгөрүүлөрдү киргизген. Ал салыктык, административдик, диний жана жазуу реформаларын жүргүзгөн. Анын учурунда теңирге сыйынуу салты жаңыланган. Ошону менен катар барык деп аталган атайын сыйынуу жайлары пайда болгон. Биринчи түрк каганатын Мукан Каганына дейин Өтөкөн тауынын батыш жагындагы Үшемчек деген тауга барып, Түрк каганатынын биринчи каганы Муканга чейин түрктөр Отукен тоосунун батышында жайгашкан. Үчемчек тоосуна барышкан жана ошол жерде курмандык чалып жаратканга сыйынышкан. Уруулаштар абдан көп болуп, кээде алар сыйынуу жайына батпай да калышкан. Энди үлкөн улуу адамдарыбыздын жерден жерине жакын маңайга осындай зыярат этетін орындарды орнатуымыз керек деп буйрук чыгарган. Мукан Кагандын реформасынын аркасында байыркы түрк жазуулары жана маданияты биздин убакытка чейин жеткен. Гүлтегин, Билге, Тонукук сыяктуу көрүнүктүү инсандарга жазуулар менен эстеликтер, балбалдар орнотулуп, табынуу комплекстери ачылган. Таш скульптуралык сүрөттөр тарыхый жолду жолдоочулардын жакшы куралы болду. Кутлук Кагандын эстелигинен анын колунда асатаяк болгонун даана көрүүгө болот. Ошондой эле асатаякты казак хандары Жаныбектен баштап Керей жана Кененсары да кармаган. Бул бийликтин өз белгиси. Мындай салт гүн мезгилинен бери келе жатат. Билге Каганның кешенин казган кезде кыйбаткан ичинде Билге Каганның канынын мүсүнү. Билге Кагандын комплексин казуу учурунда табынуу жайынан Билге Кагандын өзүнүн жана анын аялы Хытындын скульптурасы табылган. Алардын алдында граниттен үстөл турган. Үстөл үстүндө жиликтелген кой эти бата турган, күмүш табак, сөөктөрдүн үстүнө койдун баш сөөгүн коюшкан. Мен таң калып калдым. Азыр да казактар сыйлуу конокко койдун башын тартышат. Мен мындайды Кытайда гана көрдүм. Тагыраагы Кытайга жакын Чыгыш Түркистан районунда биздин бабалар жашаган жерде көрсө, сыйлуу конокко койдун этин башы менен тарткан салт сактардын мезгилинде эле болгон экен. Сонда бас тартуунун өзү көне сактардын бегире бизге жетип атыр. Көрүнүктүү инсандардын бейитинин үстүнө жазуулар менен таш коюу салты сак уруулары мезгилинен бери келген. Ал эми муну кандай максатта коюшкандыгын азыр так айтуу кыйын. Биздин бабалар тарабынан жасалган таш скульптуралар 2017-жылы Европага болгон Trials of Nomads илимий унаа кербенинин саякатында абдан көп көлөмдө табылган. Байлыктын, жетиштиктин, бейбитчилик өмүрдүн символ сыяктуу. Таш балбалдар бул бакубаттыктын, ийгиликтин жана бейкут жашоонун белгиси. Ушунун баарын көрсөтүү үчүн бул максатта аларды мындай скульптуралык сүрөттөрдү баатырдык менен курман болгон жоокерлерге, аскер башчыларына коюшкан. Буга окшогон эстеликтер Евразиялык мейкиндикте абдан көп. Алтайдан Дунайга чейин мындай таш эстеликтердин миңин кезиктирсе болот. Балбалдарды кезиктирүүгө болот. Монголия талааларындагы бабалардын өзгөчөлүгү алар кадимки адамдардын башын элестетпейт. Мындай скульптуралык эстеликтердин болушунун негизги себеби болуп бул жердеги буддизм эсептелет. Бул диндин билармандарынын айтымында, эгер таш эстеликтер адамдын чыныгы башын көрсөтүп турган болсо, анда талаага жут келет дешкен. Мындай саясат теңирчиликке каршы багытталганы шексиз. Мына ушуга окшогон чагымчыл кыймылдын жыйынтыгында көптөгөн маданияттын баалуулуктары жок кылынган. Болгону Култегин баатырдын эстелиги сакталып калган. Ал Монголиянын улуттук музейинде сакталуу. Этот зал принадлежит тюркам и в основном Монголия улуттук музейинин бул залы түрктөргө арналган. Экспонаттардын көпчүлүк бөлүгү бул түп нускалары. Мисалы мына бул жогорку бөлүгү Баатыр Култегиндин эстелиги. Көптөгөн алтын менен күмүш жасалгалар жана түрктөрдүн буюмдары бар. Монголиянын улуттук музейинде сактардын жана гундардын теричилик буюмдары сакталып турат. Бул көп нерсени күбөлөндүрүп турат. Башкача айтканда, биздин бабаларыбыз көпчүлүк ойлогондой дайым эле көчүп жүрүшкөн эмес. Алар бүткүл адамзаттын өнүгүшүнүн калыптануусуна өтө чоң салым кошкон коомдун негизи болгон. Өз мезгилинде сактар жана гундар дүйнө жүзүн таң калтырып, аз эмес технологиялык төңкөрүштү жасашкан. Мына бул музыкалык аспап буга кезектеги далил боло алат. Алтайдың Жаргын Кайырхан деп аталады, Бакыт Кайырхан деген таудың үңгүрүнөн табылган. Ол аспапты
табылғаннан кейін моңғолдар Германияға жіберген. Германдар бұл аспапты 4 жыл ұстап отырып, ең соңында бұған реконструкция жасаған. Ал Алтайдан Бақыт Қайырхан үңкүрүнөн табылган. Аспапты кийин монголдор Германияга изилдөөгө жөнөткөн. Домбура ал жерде 4 жылдай болгон. Ошол жакта калыбына келтирилген. Бирок ошону менен көчмөндөрдүн психологиясы эске алынган эмес. Аспап мисалы ат үстүндө алып жүрүүгө ыңгайлаштырылган. Ошондой эле тоо текенин мүйүзү түрүндөгү жасалгалар да кошулган жана кылдарынын саны да 8ге чейин көбөйтүлгөн. Мунун баары албетте мүмкүн эмес. Мындай музыкалык аспап көчмөндөрдө биздин бабаларыбызда таптакыр болгон эмес. Түсінбегенде, содан кейін апарып, оның мойнын бүйтіп, қайқайтып, оны ғана апарып өздері жаңа тәуешкінің мүйізін қосып, тәуешкінің басын шығарып, былықтырғанда, онымен қоймай 7-8 шекті болды жүрген. Ондай шекті аспап бізде көшпендерде болмаған. Байыркы музыкалык аспаптын так көчүрмөсү Астанада, Тилеп Кобуз сарайында сакталуу. Көк түрктөр ансамблинин музыканттары байыркы домбуранын үндөрүн келтиришти. Бұл 5 ғасырда жазылған домбыраның көшірмесі. Мында жазылған көне түрік жазуымен жұпар күй бізді үлкен сезімге бөлейді. Бул 5-нче кылымда жасалган домбуранын көчүрмөсү. Бул жерде күү бизде эң мыкты сезимдерди жаралат деп жазылган. А бул жерде 3 көзөнөгү бар. Эмне үчүн 3 деген жүйөлүү суроо келип чыгат. Жошы хан аңчылык маалында каза тапканын Чыңгыз ханга кабарлоо керек болгон. Буга Жошы ханга жакындардын бири кет буга макул болгон. Ал эми Чыңгыз хан кайгылуу кабарды угуп, бул кабарды алып келгендин оозун толтуруп салууну буйруган. Ошондо кет буга өзүнүн домбурасын баш кесерлерге сунган. Ага коргошун куюшкан. Ошентип домбуранын 3 көзөнөгү бир көзөнөккө айланган. Сонда мына үстүнө мына кичкентай гана үч тесик кой. Соған жа коргасты койгон убактында эми жанат, солдан барып жан жагы кеңейип үлкөн тесикке айналган экен. Міне бір бул аңыз энди. Монголияда биздин бабалар көчүп жүргөн жерде биздин тарыхтын Сактар доорунан Казак хандыгынын мезгилине чейин өтө көп сандаган тарыхый эстеликтер бар экен. Ар башка өлкөлөрдүн окумуштуулары аларды изилдөө менен бул жердеги окуяларды ар түрдүү түшүндүрүшөт. Бул жерде саясатсыз болбойт. Албетте бабалар көп кылымдар бул жерде көчүп жүрүшүп, тарыхтын бир бөлүгү болгон казактар четте калбашы керек. Кийинки муундар аларга калтырылган мурастарды үйрөнүшү абзел. Бул маанилүү тапшырма. Аны аткарууга кечеңдетүүгө болбойт. Түрк каганаты олары сөйлеген сөзінде Қыпшақ диалектісінде. Өзі түрк тілі 2 диалектіге бөлінеді. Қыпшақ диалектісі, Оғыз диалектісі. Түрк каганатында Кыпчак диалектисинде баарлашышкан. Негизинен түрк тили 2 диалектиге бөлүнөт. Кыпчак жана Оғыз болуп. Ал учурда Монголияны жердеген түрк уруулары Кыпчак диалектисинде сүйлөшкөн. 3-чү бириккен түрк каганатынын каганы Моюншордун көрүстөнүнүн үстүндөгү тактада бизге 50 жыл, мындайдан 10 жолу болгон. Кыпчактар башкарган деген жазуу бар болгон. 50дөн 10 жолу деген 500 жыл дегенди билдирет. Ошондуктан биз билебиз, эгер ал 751-жыл болсо, 500 жыл артка кайтаруу керек. Ошондо 250-жылдары Кыпчак уруулары түрктөрдүн башында турган. Бұл 751 жыл болатын болса, 500 жылды кейінгі қарай шегеретін болсақ, сонда 250 жылдары Қыпшақ тайпалары түрк қағанаттарының басқарушысы деп айтуға болады. Trials of Nomads экспедициясынын Монголиядагы иши тууралуу билдирүүлөрүбүздү биз кийинки берүүдө улантабыз. Анда 2-чи түрк каганаты тууралуу жана анын башкаруучулары Култегин Баатыр, Билге Каган жана Тонукук Абыз сыяктуу көрүнүктүү инсандар жөнүндө сөз болот.